Апта ичиндеги жаңылыктар топтому менен эфирде Ош технологиялык университетинин жаштык телестудиясы. Студияда мен Динара Мажитова, саламатсыздарбы? Алгач бүгүнкү чыгарыштан кыскача маалымат. Ош технологиялык университетинин профессордук окутуучулук жана кызматкерлеринин ортосунда бильярд боюнча мелдеш өткөрүлдү. Биздин окуу жайдын энергетика факультетинин жалпы жамааты жана студенттери 22 декабрь энергетиктердин күнүн белгилешти. Университеттин окутуучусу Алайчиев Аскарбек Алайчиевичтин калемине жана дизайн адистигинде билим алып жатышкан студенттердин колдорунан жаралган чыгармалар көргөзмөгө коюлду. Биздин окуу жайдын студенттик жатаканасында жашаган студенттер майрамдык маанай менен жаңы жыл тосушту. Шаарыбыздагы белгилүү ресторандардын биринде биздин университеттин студенттерине салт айланган жаңы жылдык ректордук бал өткөрүлдү. Ушул жана башка жаңылыктар бүгүнкү чыгарышында түзмөкчү, биз менен болуңуздар. Бильярд оюну дүйнөлүк практикада эң көп ойнолуучу спорттук оюндардын катарына кирет. Спорттун башка түрлөрүнө караганда бир гана спорт адамдарды эмес, карапайым калктын басымдуу бөлүгү дал ушул оюнду ойношот. Бильярд оюну адегенде аксөөктөргө гана тиешелүү оюн деп башка адамдар ойношкон эмес. Убакыттын өтүшү менен бул оюнга бардык адамдардын кызыгуусу артып, учурда дүйнөнүн бардык мамлекеттеринде ойнолуп келет. Ошондой эле күнүмдүк жашоодогу кызыктыруучу, убакытты өткөрүүчү оюндардын эң алдыңкы сабында турат. Ал эми спорттун классикалык түрүнө кирип, жыл сайын бир нече жолу эл аралык дүйнөлүк мелдеш өткөрүлүп турат. Биздин мамлекетибизде дагы атак алыска таанылган бильярдты мыкты ойногон спортчуларыбыз бул спорттун түрү боюнча элибиздин намысын коргоп келишет. Бул оюн ар бир ойноп жаткан адамдын тактыгы, интеллектуалдык жогорку деңгээли жана психологиялык жактан туруктуулугу талап кылат. Жыл сайын салтка айланган бильярд боюнча мелдеш бул жылы да биздин окуу жайдын профессордук окутуучулук жана кызматкердин ортосунда шаарыбыздын белгилүү бильярд клубтарынын биринде өткөрүлдү. Мелдеш бир күн бою өткөрүлүп, жыйынтыгында Автоунаа факультетинин деканы Жоробеков Болот Астаевич чемпион аталды. Биринчиден биз ректоратка, профсоюз уюмуна жана физкультура кафедрасына чоң ыраазычылык билдиребиз. Ушундай спорт менен жылдан машыгып, мугалимдерди спорт чараларын өткөрүп, ден соолугун чыңоого чоң салым кошуп атышат. Бүгүнкү ийгиликке жетишкендердин бардыгын куттуктаймын. Келаткан жаңы жылыңыздар менен. Энергетика экономикабыздын негизги тармагына айланды. Бүгүнкү күндө республикабызда жүргүзүлүп жаткан реформага ылайык өндүрүштүн ар бир тармагында жаңылануу болуп жатат. Энергия ресурстарга бай биздин өлкө үчүн энергетика тармагындагы жогорку квалификациялуу адистерди даярдоо негизги милдеттердин бири болуп, жарым кылым убакыттан бери келе жатат. Бул максатта биздин окуу жайдын энергетика факультети бүгүнкү күндө миңдеген энергетика багытындагы адистерди даярдап чыгарды. Аталган факультеттин жамааты энергетиктер майрамын белгилешти. Энергетика экономикабыздын негизги тармагы. Суу энергетикасы жана өлкөнүн дарыяларынын энергетикалык потенциалы гана өлкөнү түбөлүк электр энергиясы менен камсыз кылат. Энергетикалык сектордо өлкөбүз энергияны экспорттоого багытталган өлкөгө айланды. Кыргыз энергетикасынын гүлдөп өнүгүүсү Советте орнотуш келди. Ошол кезде чоң мамлекеттин миңдеген жарандары Нарын-Кестер каскадынын курулушуна катышкан. Алардын эмгегинин натыйжасында өткөн кылымдын 60-80 жылдарында Кыргызстанда электр энергияны иштеп чыгаруу 14 миллиард киловатт-саатка жеткен. Бул өлкөбүздүн жалпы гидроэнергетикалык потенциалынын 10% түзөт. Кыргыз энергетикасынын тарыхы миңдеген мекендештерибиздин тагдырынын бир бөлүгү. Өлкөнүн түштүгү менен түндүгүн бириктирген, элибизде электр менен үзгүлтүксүз камсыз кылууга шарт түзгөн ички энергетикалык алкакча курулду. Жогорку Нарын каскадынын курулуш долбоору түзүлдү. Токтогул КЭСинин ишин дагы 30-40 жылга узарта турган Токтогул КЭСинин реабилитациясы долбоору ишке ашырылды. Энергетика тармагы Кыргызстандын экономикасынын өзөгүн түзгөн тармак болуп саналат. Энергетиктердин кесиби турмуш тиричиликтин бардык чөйрөсүндө жагымдуу шарттарды түзүүгө багытталган чыныгы жаратмандык иш. Чындыгында эле энергетиктердин эмгеги өзгөчө мааниге ээ. Ошондуктан энергетик деген кесиптин мааниси жалпы өлкөбүздүн экономикасын өнүктүрүү менен тыгыз байланышта. Энергетикалык тармак көптөгөн кыйынчылыктардын башын өткөрдү. Айрым кыйынчылыктар бүгүнкү күндө дагы жок эмес. Бирок ушуга карабастан тармак өнүгүп өлкөнүн экономикасын колдоп келет. Энергетика факультети өндүрүштүн бардык тармактарындагы электр байланыштарын оңдоо жана реконструкциялоо боюнча жогорку квалификациялуу
инженер энергетиктерди, автоматташтыруу боюнча инженерлерди, инженер механиктерди, инженер электриктерди даярдоо боюнча Кыргыз Республикасындагы бирден бир факультет болуп эсептелет. Факультеттин ишин алга жылдыруу максатында бүгүнкү күндө 30дан ашуун профессордук окутуучулук курам жана окуу көмөкчү кызматкерлер эмгектенүүдө. Алардын ичинен 11 техник илимдердин кандидаты жана доценти, 2 профессор, 8 ага окутуучулар жана окутуучулар ийгиликтүү эмгектенип жатышат. Факультетте бүгүнкү күндө 1000ге жакын студент күндүзгү, сырттан жана дистанттык окуу бөлүмүндө билим алышат. Ош шаарында энергетика тармагында өнүгүүсүнө жана калкты коммуналдык жакта сапаттуу төлөөгө кошкон салымы үчүн 22-декабр Кыргыз Республикасы энергетика күнүнө карата Адыш Батындагы Ош туунун энергетика факультетинин электр жабдуу кафедрасынын ага окутуучусу Караев Абдыманап Урматович Ардакырам атамын эселенет. Ош шаарынын эри Айкымат Тадырбаев. Факультет өзүнүн тарыхында канчалаган эл чарбасына керектүү адистерди даярдап чыгарган болсо, өздөрү үчүн гана эмес, бүткүл кыргыз коомунун өнүгүшү үчүн чоң роль ойнойт. Кыш мезгили өзгөчө оор Кыргызстан үчүн электр энергиясынын пайдасы абдан чоң. Анткени кычыраган суугу бар шаардын жашоочулары, айрыкча көп кабаттуу үйлөрдө жашаган калктын дээрлик бардык электр энергиясынан пайдаланышат. Атайын билимдүү адистердин жардамында шаар калкы электр энергиясы менен камсыз болушуп, катуу суукта үзгүлтүккө учураган станцияларды оңдошуп, өздөрүнүн билимин жумшап жатышкан адистер да биздин университеттин энергетика факультетинин бүтүрүүчүлөрү болуп эсептелет. Урматтуу студенттер, энергетика кесип бул өтө бүгүнкү күндө сыймыктуу, өтө ардактуу, бүгүнкү турмуштагы өтө керектүү кесип деп мен ойлойм. Мына ошон үчүн мына ушул кесипте окуп аткан студенттер ушул кесипти туура тандап алгансыңар. Себеби биздин мамлекетибиздин өнүгүшүнө чоң салым кошкон, чоң билимди нээси болгон, ошол системада иштей турган мына кесиптин ээлери болуп чыгасыздар келечекте. Мына мамлекетибиздин алдында чоң ушу энергетиканы мындан ары өнүктүрүү боюнча дагы чоң иш пландар турат. Айта кетсек, мына Кара Кечидеги жылуулук электр станциясын куруу бул жакынкы 5 жыл ичинде боло турган иш. Энергетиктердин күнү символикалуу түрдө жылдын эң кыска күнүнө жана эң узун түнүнө туура келет. Бул дал келүүчүлүк дагы энергетика тармагындагы кызматкерлердин талбаган эмгектери менен далилденет. Майрамдык салтанат шаңдуу уланып, ыр бий менен коштолду. Кыргыз сүрөт өнөрү, сүрөт, живопись, скульптура, графика, фото өнөрүнүн бириктирген пластикалык өнөрдүн бөлүмү. Сүрөт өнөрү болмуштун өзүнө далгөлчү, ачык образдар менен чагылдырылган. Көркөм саймаларда килем токууда жана орнаменттүү шырдак кийиздерди жасоодо толук көрүнгөн. Ал мазмуну жагынан бай келип, жогорку көркөмдүктө жана ар түркүн формада болгон. Мына ушунун бардыгы көчмөн турмуштун шартында жогорку өнүккөн. Маданияттын бекен сакталып өнүгүшүнө айгин эгилеген. Кыргыздардын элдик сүрөт искусствосунун бул бардык түрлөрү кыргыздардын байыркы жана орто кылымдардагы маданиятына негизделип, монголдор менен казактардын, өзбектердин, Орто Азиянын, Түштүк Сибирдин, Алтайдын башка элдери менен карым-катнаштыкта өнүккөн. Биздин университетте эмгектенген Алайчиев Аскар агайдын жана билим алып жатышкан студенттердин эмгектеринен жаралган сүрөт чыгармалар көргөзмөгө коюлду. Бул иш-чара студенттердин жана мугалимдердин көркөм сүрөткө чыгармачыл ой жүгүртүүсүн арттыруу, чеберчилигин жогорулатуу, университеттин бүгүнкү мүмкүнчүлүктөрүн даңазалоо, сүрөткө болгон кызыгууну жогорулатуу, көркөм табитти арттыруу, эстетикалык коозукка көңүл буруу, таланттууларга стимул берүү, коомчулукка алардын таланттарын тартуулоону максат кылып уюштурулду. Ошондой эле бул маданиятты элге сиңирүү керектигин жана чыгармачыл инсандардын колдоонун мезгил өзү талап кылууда. Бакы өзүң менен өзүңдүн турмушунда бакы Москвада жатып иштей берсең иштей берет экенсиң. Бирок эл көрбөгөндөн кийин биздин кылган ишибиздин эмне кереги бар? Ошон үчүн анан кийин жаңы жылдын астында кичине балдарга көрөлүчү деп иштеген иштерибизди алып келдик. Өзүңөр билесиңер да. Себеби мына мисалы үчүн 42 жылдары бакы согушта Россиянын эмесин, Союздун акчасы жетпей калып туруп Америка картына берген да. Обмен. Эме алыш үчүн, баягындай. Оружие алыш үчүн. Ошон үчүн бул деп ойлойм, байлык да. Байлык деп эсептелет.
Ошон үчүн запаста постоянно кырмалып турат булар. Эмне кылат элек, колдон келишинче иштеп атабыз, балдарканы окутканга аракет кылып атабыз. Студент окуrak бир гана билим алуу, сабакка баруу менен чектелбестен өзүнүн табиятына ылайык жаштыктын шаң учурган өзгөчө бир мезгили болот. Бул куракта жаштар белгилүү бир адистикке ээ болуу менен келечектеги коомдук ордун аныктап алууга жетишет. Ошол кызыктуу учурдун кубанычтуу көз ирмемдери студенттик жатакана менен тыгыз байланыштуу. Биздин университеттин студенттик жатаканасынын жашоочулары жаңы жылдык майрам белгилешти. Майрамдык салтанатка кызыктуу оюн-зоок программалар менен коштолду. Жаңы жыл бир жылдык жашоолорун анализдөөгө, кетирген каталарын ойлонуп, аларды оңдоого жана жашообузда эмне тоскоол болуп жаткандыгын түшүнүүгө, өткөн күндөрдө жашообузда кездешкен жагымсыз окуяларды унутууга жардам берүүчү өзгөчө майрам. Анткени адам баласы бир гана жаңы жылдын астында өткөн бир жыл ичинде кандай жакшы иштерди жасаганын жана кандай жагымсыз учурларды өткөргөнүн эске салат. Ошол учурда үй бүлөсү менен кийинки жылга жакшы максаттарды коюшат. Биздин окуу жайдын студенттик жатаканасынын студенттери дагы шаңдуу маанай менен жаңы жыл тосушту. Жыл жыйынтыгында студенттер үйүнүн жетекчиси ал жердеги жашоочуларды куттуктап, бир жыл ичиндеги жасалган иштерден маалымат берди. Мына кирип келе жаткан жаңы жылыңар менен биринчиден куттуктап кетейин. Жана ошондой эле жылда өткөрүлүүчү жаңы жылдык кечени бүгүнкү күнгө түшүп келген экен. Ошондуктан мына бүгүнкү күнү өткөрүп жатабыз. Себеби ар бир мекеме ишканаларда жаңы жылды менен кошо жыл жыйынтыгын чыгарат экен. Ошондой эле мына Рамис агайыңар айтып кетти. Бул жыл жыйынтыгы боюнча өзүңөр билесиңер, бизде азын-аулак университеттин жардамы менен биринчи эле кирип келген эгерде мына коридор подъездердин жалтырап, колубуздан келишинче ушул жердеги кызматкерлердин өздөрүнүн күчү менен ремонт иштери бүтүрүлдү. Андан кийин ар бир ванналарда көрдүңөр, кечирээк болсо дагы убакыттын тардыгына байланыштуу силерге келген маалда раковина коюлуп берилди. Жатаканадагы жашоо кызык. Бул жерден студенттер бир гана билим алып, адис болуп чыгышпастан коомго калыптанууга багыт алышат. Мындагы жаштык мезгилде ар кандай окуялар коштоп, адам баласынын өмүрүндөгү эң бир эстен кеткис учурлар орун алат. Бул жерде жашаган мыктуу студенттерге жетекчилик тарабынан ардак грамоталар тапшырылып, алардын жакыны катары эсептелген вакта кызматкерлерин да унутушкан жок. Республикасынын билим берүү жана илим министрлиги академик Адишев атындагы Ош технологиялык университетинин грамота, Ош технологиялык университетинин студенттер үйүнүн эң мыкты бактыяштары деп Эргешова миновар этесиздер. Ар бир жасалып жаткан аракет өз убагында натыйжасын берүүгө тийиш. Эгемендүү өлкө өзүнүн тарыхында дүйнөнүн башка мамлекеттери менен ар тараптуу кызматташууну күчөтүп, ички жана тышкы саясатын чыңдоону максат кылып келет. Ошол максаттын негизин биздин бүгүнкү кыргыз жаштарынын билим алып, өлкөбүздүн келечеги үчүн умтулуусу түзөт. Ottulu geçip oynamam, oyalar işe doymam. Olmam tökmel dünyanın, aşkıysa anlamam. Hırlık bargıt güç kullan, orsur kolumam. Oşol kız beymenen, faydalıkta yolum. Elimleri büküldü, kızlar bile yemizleri söküldü. Kayıp duydum birlikte, şaşalım değişmeyiz. Жерге бизге 2016 жыл аяктап жаңы жылдын жаңырарына саналуу гана күндөр калды. Өтүп бараткан жаңы жыл биздин университет үчүн жемиштүү жылдардан болду. Биздин окуу жай менен башка мамлекеттердин ортосунда бир топ келишимдер түзүлүп, жаңы багытта адистерди даярдоо жолго коюлду. Бир канча окутуучуларыбыз өздөрүнүн кандидаттык, докторлук иштерин ийгиликтүү коргошту. Окуу жайдын материалдык техникалык базасы чыңалып, жаңы лабораториялык жабдуулар сатылып алынды. Ош технологиялык университетинин ректору профессор Абидов Абдыкадыр Омарович жалпы кыргыз элин жана университеттин жалпы жамаатын, студенттерин жаңы жыл майрамы менен куттуктады. Урматтуу академик Адышев атындагы Ош технологиялык университетинин жалпы жамааты, урматтуу агайлар жана эжекелер. Мына 2016 жылындагы бүтүшүнө саналуу күндөр калып отурат.
Ошондуктан баарыңыздарды жалпы ушул Ош технологиялык университетинин жалпы жамаатын, жалпы кыргыз журтун келе жаткан жаңы 2017 жыл менен чын дилимден куттуктап коюуга уруксат этиңиздер. Өтүп бараткан жыл 2016 жыл жалпы кыргыз эли үчүн, анын ичинде академик Адышев атындагы Ош технологиялык университети үчүн, университеттин жамааты үчүн жакшы жылдардан болду десем мен жаңылышпаймын. Кыргыз мамлекетинде ушул анын ичинде Ош технологиялык университетинде бир топ жакшы ийгиликтүү жемиштүү иштер болду десем болот. Быйылкы жылы университетте окуу процессин уюштурууда, илимий изилдөөлөрдү уюштурууда, заманбап адистер даярдоодо бир топ ийгиликтерге жетишилди. Заманбап лабораториялар ачылды. Ушул университеттин материал техникалык базасын чыңдоодо бир топ иштер жүргүзүлдү. Андан сырткары университетте ушул профессорлук окуучулук курамдын сапаттык деңгээлин жогорулатуу боюнча бир топ жаш илимпоздор өзүнүн кандидаттык жана докторлук диссертацияларын коргоду. Мен ойлойм ушул жетишкендиктер биздин университеттин негизги милдети болгон заманбап адистерди даярдоого дагы чоң салымын кошот деп ойлоймун. Мен ойлойм 2017 жылдагы ушундай жемиштүү жылдардан болсун деп Кудайдан тилеп кетем. Баарыңыздарга чың ден соолук, өзүңүздөргө ушу иштериңиздерде ийгилик, үй бүлөңүздөргө, тууган урукка дегендей баарыңыздарга аманчылык, тынччылык каалайм. Жаңы жылды баарынан мурда жаш балдар чыдамсыздык менен күтүшөт. Анткени Аяз атанын колунан ар кандай белектерди алуу алар үчүн абдан кызыктуу. Жыл сайын Ош технологиялык университетинин жалпы жамаатынын балдар үчүн жаңы жылдык балат өткөрүлөт. Бул күнү мындай эмгектенген жамааттын балдары ата-энелеринин коштоосунда жаңы жылдык балаты жасалган залда балатыны тегеренип, ырдап, бийлешип Аяз атанын колунан белек алышат. Бул жылы да балдарга арналган жаңы жылдык балаты биздин окуу жайда өткөрүлдү. Бала күлкүсү баарынан ыйык. Алардын бир эле көз ирмемдеги кубанычы бүтүндөй ааламдык учагына батырат. Балдарга арналган балаты майрамына биздин окуу жайдын жамаатынын балдары, неберелери коз көйнөктөрүн кийишип, мыкты даярдык менен келишти. Ар бири чыдамсыздык менен күткөн күн келип, балалык кыялдарындагы кыялданган белектерин Аяз атанын колунан алууга ашыгышат. Аяз ата ар бирине белек берүү үчүн алардын жаңы жылдык ырларын айтырып, бийлерин бийлетти. Кана балдарым, биз Аяз кызым экөөбүз тоолорду кашып, ашууларды жүрүп, аягандай чоң токойлордон өтүп, жолдо келе жатып, Аяз кызым адашып, чана менен калып кетти. Азыр келе жатат. Менен болсо Аяз кызым келгичеңдик силердин өнөрүңөргө күбө болоюн деп шашып эртелеп келе бердим. Кана өнөрүңөрдү көрсөткүлөчү ушу жаңы жылга карата. Мен силер менен бирге бийлеп, ырдап жыргайын. Нас уже нашел. Они тебя любят, Новый год стучит ушу двери, давно пора. Окуу жайдын жалпы жамаатынын балдары үчүн арналган балаты майрамы жыл сайын жылдын акырында белгиленет. Окуу жайдын профсоюздук уюму тарабынан аларга арналып белектер даярдалып, таркатылып берилди. Ал эми бүгүнкү балдарды майрамына окуу жайдын ректору профессор Абитов Абдыкадыр Омарович өзү катышып куттуктоо сөзүн айтты. Баарыңыздарды берди окуган кызматкерлерди, могул жерде жаш көбөктөрдү, кичинекей балдарды, кыздарды, баарыңыздарды ушу келе жаткан жаңы жылыңыздар менен ректораттын атынан, жеке өзүмдүн атынан, анан жалпы университеттин жамаатынын атынан куттуктайм. Баарыңыздарда дайыма ден соолук болсун. Жаңы жыл баарыбызга жакшы ийгиликтерди алып келсин. Мына Кудай кааласа жакшы, жыл жакшы аяктап атат. Жылдын жакшы аяктаганы ушу баардыгыбыздын чогуу болуп бул жерде жаңы жылды тосуп атканыбыз бул өзү чоң бакыт. Ар түрдүү жаныбарлардын формаларын, коз көйнөктөрдү кийген жаш балдар ар бири жаңы жылдык ырларды айтып, Аяз атанын колунан белек алганга ашыгып жатышты. Баарысы чогуу балатыны тегеренип, майрамдык маанай менен бул күндү узатышты. Сегодня, как прежде, вдвоем
жыл жаңыр аралында биздин окуу жайдын жалпы жамааты жана студенттери дагы бир жагымдуу кабардын күбөсү болушту. Ош ТВ телекомпаниясы тарабынан уюштурулган жыл мыктылар сынагында Ош технологиялык университетинин Кыз жибек бей тобу жылдын мыкты бей тобу деп табылды. Аталган топ окуу жайдын маданий эстетикалык борборунда бул жерде билим алып жатышкан кыздардан түзүлгөн. Ар кандай майрамдык салтанаттарда, даталуу күндөрдө, мындан сырткары тойлордо кызмат кылып келишет. Адам баласынын сулуу, дене боюнун сымбаттуу болуп калыптанышына бийлөөнүн таасири абдан чоң. Анткени ыраты менен кайталанган кыймылдар биринчи кезекте дененин сырткы түзүлүшүнүн сымбаттуу болушун шарттайт. Ошол эле учурда ден соолукка оң таасирин тийгизип, оорубай жүрүшүнүн алдын алат. Акыркы учурларда кыргыздардын тойлорунда чимириле бийлеп, тойдун көркүн ачкан бий топтору мындан 5-10 жыл мурун анчалык көп эмес болчу. Ал эми азыркы учурда бий топторунун саны көбөйүп, бийге кызыккан жаштардын да саны арбыды. Ош технологиялык университетинин маданий эстетикалык борбору тарабынан түзүлгөн Кыз жибек бий тобу Ош ТВ телекомпаниясынын тандоосу менен жылдын мыкты бий тобу болуп табылды. Бийчи кыздар ректордун кабыл алуусунда болуп, окуу жайдын жетекчиси аларды ийгилиги менен куттуктады. Силер менен биз сыймыктанабыз. Быйыл бизде жакшы ийгиликтер болду. Универсал командасы Кыргызстан чемпиону болду. Мына биз силер жылдын мыктысы болуп атасыздар. Андан башка дагы бир топ ийгиликтер бар да. Мен азыр куттуу айттым. Ал жерде дагы ошо айттым, ошо окуу процессинде биз студенттер зар беришке чыгып окуп келип атышат. Ар түрдүү проекттерге катышып атат. Университеттин өзүнүн негизги жетишкендиктери жакшы. Анан силердин ийгилигиңер тең боло аябай жакшы ийгилик болуп атат. Анан биз дагы университет ушу дагы жакшынакай шарт түзүп бергенге силерге аракет кылабыз. Түзүлгөнүнө 5 жыл болуп, окуу жайда өткөрүлгөн ар кандай майрамдык салтанаттарды, даталуу күндөрдү адамдын эстетикалык табитин арттырган бийлери менен коштоп келет. Бий тобунун курамында биздин окуу жайда билим алган студент кыздар бийлешет. Ошондой эле бул топту биздин университеттин бүтүрүүчүсү жетектейт. Репертуарында дүйнө элдердин бардыгынын бийлеринен тартып кыргыз бийлери да орун алган. Шаарыбыздагы белгилүү ресторандарда элдин жакшылыгын бөлүшүп, алардын тойлорунда да кызмат кылып келишет. Топтун жетекчиси бүгүнкү ийгилиги үчүн окуу жайдын жетекчилигине ыраазычылык билдирди. 2017 жылы мындан нары токтобостон дагы көптөгөн ийгиликтерге жетишкен аракет кылабыз. Ушул Ош технологиялык университетиндеги биздин Абдыкадыр Омарович ректорубузга ыраазычылык билдиребиз. Жана биздин маданий эстетикалык борбордогу Гүлнара Оңкошовго ыраазычылык билдиребиз. Ушунча бизди колдоп, 5 жылдан бери колдоп, бизди ушундай деңгээлге жеткирип атканына ошо баарына ийгилик каалап, ошо 2017 жылы баарына ден соолук каалап кетебиз. Чындыгында өтүп бара жаткан жыл биздин окуу жай үчүн ооматтуу жылдардан болду. Спорттон алдыга сурулуп чыгып, айрым студенттерибиз дүйнө чемпиондугуна чейин жетишти. Тамашоодо ойногон командабыз чемпионат алды. Бир канча студенттерибиз чет өлкөлөрдөн билим алууларын улантуу үчүн сынактардан өтүшүп жөнөп кетишти. Эми Кыз жибек бий тобу дагы ийгиликке жетишип отурат. Булардын баарысы биздин окуу жайдын мыкты окуу жай экендигинен кабар берет. Жаңы жыл дүйнөнүн көптөгөн элдери белгилеген майрам. Жаңы жылдын майрамдоо Месопотамияда 3-1000 жылдыкта эле пайда болгон. 1 январдан баштап жылдын башталышы деп Рим башкаруучусу Юлий Цезарь тарабынан биздин заманга чейин 46 жылдар киргизилген. Бул күн башталган ай байыркы Римде Янус кудайына арналып январь деп аталып калган. Ошол элдердин катарында биздин жергебиз дагы жаңы жылды тосуу алдында турат. Ош технологиялык университетинде билим алып жатышкан студенттер шаарыбыздын Алато ресторанында салт айланган ректордук бал өткөрүштү. Бул майрамдык салтанат жыл сайын окуу жайдын жетекчилигинин колдоосу менен өткөрүлүп, студенттердин бир жыл ичиндеги жетишкен ийгиликтери менен башкаларды тааныштыруу, активдүү студенттерди окууда жана коомдук иштердеги жетишкендиктерин баалоо максатында ишке ашырылат. Жаңы жыл тосуу менен алар студенттик корактын шаң учурган мезгилдеринин бир учурун тосуп узатышат. Жалындаган жаштыктын кызыктуу көз ирмемдери дал ушул шаңдуу музыка жаңырган жаңы жылдык майрамды тосуу убактысына туш болот. Алгач ректорат тарабынан студенттерге жаңы жылдык куттуктоо айтылып, окуудагы мыкты жетишкендиктерин ээси болгон студенттерге баалуу белектер, дипломдор жана ардак грамоталар тапшырылды. Жаңы жылдык кубанычтуу учур шаңдуу жаңырган музыканын коштоосунда студенттик ыр күлкү бий менен коштолду. 2016 жылы Ош ТВ'нун Универсал деген КВН командасы 8-ci сезондун чемпиону болушту. Мына ушул биздин ийгилигибиз. Универсал команданын аркасынан Ош ТВ деген курама командабыз келет. Ал команда дагы бүгүн жогорку лигада ойноп атат. Ал эми спортсмендерге токтолгон болсок, быйыл жалпысынан 6 студентибиз окуу менен кошо спорттук иштерди алып кетип атат.
4 студент дүйнөнүн чемпиону болсо, 2 студент Азиянын чемпиону болду. Булар албетте Оштун студенттери. Ал эми биздин департамент тарабынан сиздерге ар кандай шоулар, иш-чаралар, тарбиялык жаатта өтүп атат. Бул жаңылыктар биздин окуу жайда бир жуманын ичинде жүз берди. Мен сиздер менен жаңырган жаңы жылда жакшы жаңылыктар менен жолугушканча аман болуңуздар.